9,564 санын ондук үлүшкө чейин тегеректи. Бул жерде бир ондук бөлчөк берилген. 9,564 саны. Анын ондук үлүшүн таап алабыз. Ондук үлүшү ал 5. Разряддык аталышын жалпысынан карай турган болсок, бул сандын бирдиги 9, ондук үлүшү 5, жүздүк үлүшү 6, ал эми миңдик үлүшү бул жерде 4. Ал миңден 1 дегенди түшүндүрөт. Анда бул санды ондук үлүшкө чейин тегеректөө үчүн анын жүздүк үлүшүнө карайбыз. Жүздүк үлүшүндөгү сан эгерде 5тен чоң боло турган болсо, анда ондук үлүштөгү сан 1 санга чоңойот дагы, бул сан 9,6га барабар болот. А эгерде жүздүк үлүштөгү сан 5тен кичине сан боло турган болсо, анда ондук үлүштөгү сан өзгөрбөйт дагы, 9,5 боюнча калат. Ондук үлүшүбүз 5 жана андан кийинки санды карайбыз. Жүздүк үлүштөгү сан бул 6. Демек, 6 5тен чоң болгондугу үчүн ондук үлүш 1 санга чоңойот. Анда бул жердеги 9,564 санын ондук үлүшкө чейин тегеректегенде, ал 9,6га барабар болот. Же болбосо 9,1600 деп дагы элестетсек болот. Эгерде бул жердеги ондук үлүштөгү сан 8 болгондо дагы ондук үлүш 1 санга чоңоймок. Себеби санды тегеректөөдө кайсы бир санды ала турган болсок дагы, анын 5тен чоң же кичинелигине карап санды тегеректейбиз.